Assalamu alaikum. Ақтала бағбандары, ассаламу алейкум жамат. Мен Абдулла Ташевич, Борбор Азия бағбандар білімдеген жетекші. Сіздерменен сондай семинарда отырғаныма аябай қуаныштамын. Борбор Азия бағбандар білімдегеннің негізгі мақсаты ошол Кыргызстандағы бардық ошол бақтарақ менен оқытылған бағбандардың башын бириктирүү. Ошол жерде силердин башыңыздарды бириктирип, анан кийин мына эң акыркы дүйнө жүзү сурап аткан сортторду жайылтуу. Анан силер өндүргөн ошол мөмө жемиштерди силерге жардам берип сатуу. Жана анан ошол силер өстүрүп жаткан ошол бактарактардын, анан кийин ошол бадалдуу өсүмдүктөрдүн оорулары менен чогуу чара күрөш оорулары менен. Ошондой биздин Борбор Азия багбандар биримдиги ошондой консультативный характерде жумуш алып барат. Анан кийин азыр бизге дагы ошол дүйнөлүк донорлор чыгып атат, жардам берейли, ошондой бак кылып атасыз экенсиздер, мындай питомнигиңерге жардам берейли деп баягы өздөрүнүн сунуштарын киргизип атат. Биз алардын баардык сунуштарын карап чыгып атабыз. Азыр эми акыркы максаттардын бири мына жакынкы ортодо ошол инвинтро кылып Кыргызстанга бир жакшы бир питомник салыш максат. Инвинтро дегенде жанагы баягы карлик, поликарлик жана одон сырткары мына карага, смородина, брусника, калина, морошка ушулардын эжемалина баардыгынын көчөтүн өзүбүздө чыгаруу максат. Эгерде Кудай кааласа ушул максатыбыз ишке ашып кала турган болсо, ошо Кыргызстанга бир жылда 3 миллиондон 30 миллионго чейин көчөт берип турганы, чыгарып берип турганы ошол биздин питомниктин ошондой кубаттуулугу бар болот. Анан ушул эле эмеде карап көргөнүбүздө биз бир жылда мына Кыргызстан бир жылда жок эле дегенде бир 2 миллион 3 миллион дарак отургузат экенбиз. Эми биздин эң ошол отургузуп аткан биздин потребностьбүздү бардыгын жаба ала турган жакшы ишкана болот. Аны деген мына биз багбанчылыкты өнүктүрүү фондун ачканбыз. Ошонун реквизиттерин, баягы счетторун жакында элге жарыялайбыз. Ошол жерге колуңардан келишинче 100 сомбу, 150 сомбу, 200 сом акча салсаңыздар болот. Жок, мен акчамды жөн бербеймин, мага деген көчөт бересиң десеңиздер, 75 сомго сертификат беребиз. Анан ошол жерге жазып коебуз: алма көчөт же малина көчөт же болбосо борсулдак көчөт же алманыкын алам дейсиздер. Ошону жазып коебуз дагы, сертификат менен акчаңарды бересиздер. Анан ошол жерден 3 жылдан кийин Алейкум ассалам, келиңиздер. 3 жылдан кийин ошол жерден көчөт аласыздар. Анан биздин мына Борбор Азия багбандар биримдигинин азыр ошол ар кайсы группаларыбызда бир 30 миңге жакын мүчөсү болуп калды. Ошолор баардыгы айтып атат: силердике мүчөлүккө кирели, бизге удостоверение бергиле, баягындай полноценный взнос төлөйлү деп неме алып атат. Бирок биз биринчи элге өзүбүздүн жумушубузду жакшылап көрсөтөлү. Анан эл ошону биздин жумушубузду көргөндөн ынанып, ошону багбанчылыкты өнүктүрөйүн деп өзүнүн жүрөгүнөн чыккан гана адамдарды биз ошого мүчөлүккө алайлы деп чечтик. Баягы зордуктамай жокта кир анан мына тигил бул мен сага арзан көчөт бере коем же болбосо манта коем деп алдап силерди бир заблужденияга киргизиш максат жок. Кудайга шүгүр, азыр ушул Борбор Азия багбандар биримдигин түзгөндөн баштап 1 сомуна чейин өзүм каржылап келем. Эч ким мага 1 сом каржы берген жок. Мына баскан турганым, тигил бул, ондай мындай баардыгы өзүмүн жеке өзүмүн каражатымдан кетип атат. Бирок мен ого аябай ыраазымын. Бул дүйнөдө Алла Таала ушул сооп иштердин бири ушул баг отургузуу экен да. Мен баг отургузуу жумушун өзүмө өмүр бою жумуш кылып алдым. Ошону дагы элге жайылтып, ошонун оңоюн, анан ошо элдин турмушун мындай жеңилдетүү максатында ошондой бир өзүбүзгө бир мындай байрак кылып ошону көтөрүп келе жатабыз. 2015-жылы ушул Тажикстанга бардым. Тажикстанга барып, ал жакты мына баг өстүрүү маданиятын көрдүм да. Арыктары таптаза, суулары шарылдап агып атат. Жолдун баардыгы эки чекеси гүл да. Жашыл деген ошончо. Ленинабаддын ичи жөн эле ушундай жашыл бак болуп турат. Ошол жерде 2 күн болуп,
тетиги эмес десе жүзүм багына чейин барып келдим. Өрүктөрдүн сатып аткан жерлерин көрүп келдим. Баардыгын көрүп туруп анан кийин өсүбүздүн мына Баткен облуска чыкканда эле ошол 20 километрде эле шаардан чыккандан кийин 20-30 километрден кийин бизге Арка деген биринчи айыл бар. Ошол жака кирип кетесиң да Кыргызстанга. Кирсең айланан сап сары тала да. Сап сары тала бардык күйгөн эчтеме жок да. Көрүп туруп жүрөгүм аябай зээним кейди да. Ошону көргөндөн кийин. Ошо 2015 майдан баштап ушул жүрөк ушуну каалап ушуга аракет кылып атабыз. Эми силердин баардыгыңыздардан мына эмени суранамын, биздин группаларга кириңиздер. Чоң группага киргиле. Чоң группада ошол жерде Туркияда окуган энтомолог бар. Медерлегенде? Тайырбек деген. Эсеналиев. Медерде жакшы болот го. Медербек бул ошол көчөттү окуп атат да. Берки энтомолог. Ошонун эмеси менен күрөшөт. Анан Азамат Касеев деген балабыз бар. Аскар Сулайманов деген белгилүү биздин карагатчыбыз бар да. Карагатты өтө жакшы билген киши бар. Ошол чоң группабызга киргиле. Мына кичине группабызда ички өз ара ички проблема бар. Бул да көчөткө сен качан барасың? Сен канчадан алабыз? Көп алсак арзан болот экен. Кел, биргелешип сүйлөшөлү, неме кылайлы? Сен тандадыңбы, мен тандадымбы, көрүп эме кылып мындай биргеликтүү иш. Өзүң эле барып эле барсаң, бирдемени алып аласың, келесиң. Бул жакта көпчүлүк болсо, Алла Таала ошол мына көпчүлүккө береке берет. Ошол жерде алып келген көчөттөрүңөр бирдей карайсыздар. Анан бул жака мына карлик, поликарлик, баягы алма, ошол эмелерди, өрүк, сливаларды сунуштагым келбейт. Себеби бу жерде тоң бар экен да. Тоң катуу түшөт экен. Анан силерге мен сунуштарым ушул мына борсулдак деп коет. Крыжовник. Крыжовниктин баасы базарда 150 сомдон түшпөйт да. Анан экинчи сунуштарым бул малина. Үчүнчү сунуштарым бул голубика. Төртүнчүсү бул мына карагат, өзүбүздүн эле карагат. Карагаттын бир 3-4 түрү бар. Ошолордон бадалдуу, мындай суукка аябай чыдамдуу, ошондой эмелерди отургузушуңар керек экен. Анан кийин туугандар, силерде мына жериңер аябай жакшы экен. Жер семиз экен. Мына ушул эмелер силерге жакшы болот. Эжа малинанын баасы Алматыда 400 сом. Эгерде 1 гектарга эжа малина отургуза турган болсоңуздар, 12 тонна эжа малина берет да. Бул деген 5 миллион сом акча болот. Убагы келгенде. Бир 3-жылдан жылдан баштап уже нормально бере баштайт да. Ошондо 1 гектар канча кетет эжа малина? Эжа малина где-то 1 гектарга 7000 көчөт кетет. Көчөтүнүн баасы 30 сом, 25 сомдон да. Тазасын, жакшысын алам десеңиздер, ошолор бир 100 сомго чыгып барат. Чистый, польский. Ал Польшадан келет бардыгы. Ушулардын мен айткан Бизде жок бала. бизде бар карагат бар. Ысык көлдө бар. Эжа малинаны ошол немеден, Польшадан алып келишет. Аябай сонун эжа малинасы мында тикенектүү эмес да. Тикенеги мисалы үчүн биздин эжа эжевика бар го, аныкы ылдый карап турат да. Тартсаң кийимиңи жыртат, аныкы болсо өдө өсөт экен. Мындай. Жумшак болот. Күзүндөгүсү түшүп калып, жазда дагы тикенек чыгарат экен. Жаңы тикенек, жумшак тикенек. Күздө катык болот. Анан кийин онун несі жакшы, мына эгерде эме кылып туруп, орсо болот да буну. Оруп, 2-3 жылда бир сыйрабы оруп койсоңуздар, кайрадан жаңыдан сонун болуп чыга берет да. Оргону малга берип коесуздар. Жылкы жеп коет аны. Без расход болот да. Анан топурагыңар сонун экен да. Баягы мына мал келе турган жактар бар го. Бир ашар кылып чыгып эле, астынан таш тезип эле, коргон кылып таштасаңар, баягы кайтар токтот жок болот эле да. Бир жерге кичине дарбаза коюп коесуздар, машина кире турган, комбайн кире турган. Калган малда баягы мына нерге чейин көтөрүп койсоңор болот. Анан силердики бир жок эле дегенде бир 15 жыл тургудай да, дубалыңар. Мен сурадым да, канча жыл болду урганыңызга деп, дубалым сурасам, бир 15 жыл болуп калды деди да. Дубалы ошо бойдон дыңкыйып эле турат да, мындай эрип кетпептир. Бизде эрип кетет да. Жаңарыкта ошто жамгыр жаса эле түш болот да, эрип. Силерде тупурагыңарда цемент барбы,
эмне бар көрөсүң өтө бышык экен да. Анан кийин баягы мал тоскондо дагы бул да чоң убарагерчилик да. Бир согуп туруп бир кутуласыңар да, анан баягындай бар жок деле тосо бермес, баягы жар бар жери бар го. Ошол жерде тоссоңуздар, жар анан естественно өзү тосот. Малдан дагы коргош керек да. Мына кылган багбанчылык, дыйканчылыктарыңарды эртеге коргобой турган болсоңуздар, мал тебелеп кетет баягы. Малинаны, эже малинаны гектарлап айдасаңыздар. Ошого мындай биргиликтүү. Анан сен жакшы мына эгоист болдуң дагы, өзүңчө 1 гектар тосуп алдың да. Дуал кылып. Ал деген өзүңө эле пайда келтирет да. Эгерде кошо тосо турган болсоңуздар, ошо силердин неме бүт айылдыкы тосулуп калат. Кирбей калат мал. Мал кирбей калса эле уже бул жакта өнүгүү боло берет да. Мал тиякта өзүнүкүн таап жей берет. Анан бул жерде малды аябай жакшы багат экенсиңер, мал жандуу экенсиңер, мал киндиктүү дейт. Бул жерге анан кийин баягы сахарный свекла бар го. Ошого кормовой свекла. Ошого мисалы үчүн бир 100 эме килограммга бир 30 килограмм сахарный свекла же 3 килограммга 1 килограмм сахарный свекла аралаштырып туруп ошону себишиңер керек экен. Тойтка эле. Тойтка аябай жакшы болот да. Мына азыр дүйнө жүзүндө баягы Абердин Ангус, Голштейн, баягы Герефорд баккан эмелер, фермалар бар го. Олордун ар биринде бир 200-300 гектардан эмеси бар да, кызылчасы бар. Анан Жаңы картошкада тулан деген кайра кириш керек да, эмеге. Gömüş керек дейсизби? Казалгандан кийин Кыршка сактаганда силерде бул жерде естественно өзү холодильник экен го. тоңгондон жарап алат эшикке. Үшүк алып кетип. Мынандай да. Обязательно мындай бир специальный баягындай холодильник ондой мындай салынып, погреб болот да. Подвал болот. Тизип койсоңуздар тура берет. Анан ону эң жакшысы жөн эле үйүп туруп эле, үстүн саман менен жаап туруп, анан клёнкалап койсоңор ошол жерде тура берет ал. Өзүнөн ысык чыгарып турат да. Мына сиз көргөнсүзбү мына немени? Кант кызылчасын үйүп койгон. Ошондой кылып эле үйүп коесуз. Мисалы чүй менен биякын же асман менен жерде отуруп, биякты деген анда көңгөдү түшүнөт. Үшүк алып Ондо силер погреб кылышыңар керек экен да, специально. Эми погреб деле естественный погребтериңер талаада көп экен го баягы жеп кеткен жерлер. Ошол жерге эле бирдеме кылып толтурсаңар болот да ошол жерде. биздин климатка клубника өсөт. Клубника өсөт ооба. Ысык климатка өсөт. Малина бул жерге жакшы болот. Малинасы барлар барбы? Араңар Бар. жакшы болот. Жок, бар бирок өтө жакшы байлап Жакшы. Сортунан биздики деген эски сорт. Биздики бир эле чыгат, жанагы тынбай чыккан малинасы бар. 30 градус болобу? Жайкысы Болот да. Малинага 30 эле жетет да. Жылуулук болобу 30 градус? Болот. Ошол 30 градус жылуулук хотя бы бир 2 ай туруп бере алабы? 2 ай турбайт. 2 ай турбайбы? Жок дегенде. Бир ай бериши мүмкүн, анан июнда 25. Малина биздин айда бир жетиге күнүнө 1000 сом 2000 сомдон жөнөтүп алат. Сиз жайында алып көрсөңүз. Просто сорту жакшы экен да. Ремонтатный деген баягы ошол Польшаныкы бар. Ошону немеден Сокулукта отургузуп атышат. Сокулукта деле мисалы үчүн мен питомниктер истеди. ошол жерден алып келип туруп ошону сорт испытательный кылып хотя бы бир 2 жөөк айдап көрсөңөр керек да, эң суук жериңерге. Эгерде болсо болот. Берке мен айтып аткан Карагат бар го? Мына немелердики, Көлдүкү, Аксайдыкы. Берге сонун болот. Эң суугу бизде Коштөбө, Терек, Кызылберес. Ошол жактарга айдап көргүлө. Анан бул жерде эми мен угушумча мурда дарбыз деле болчу экен. Ал бул эме үгүттүн катарында. Бир Ошол жактан эч ким жокпу, келбедиби? үгүттөн барбы? Актардан барбы? Жок экен. Жок экен. Деңизден барбы? Ошол жерге азыр голландский коон чыккан. Коон. Голландский суук жерге да боло эле турган коон чыккан. Ошону мен советую алып келип отургузуп, өзүңөрдү коон дарбыз менен обеспечить ошо үгүттөгүлөр. Багы неприхотливый экен да, оорубайт экен, неме болбойт экен. Багы эң чоңу 4 килограмм болот экен. Бирок ичи бал болуп калат экен, эмнеси жакшы. Ошондой мындай суукка боло турган немелерди изилдеп өзүңөр мындай интернеттен карап вегетация несиле канча? 90 эле күн.
Эртерээк отургузуп подпленка айдаптыр. Ысык эле болжот. Ошондой жерлерге мына башка жактан ташып келбей турган кылып окат кылышыңар керек да. Бар жоңуңар өзүңөрдө болуш керек. Анан кийин көң деген нерсе вообще көп экен силерге. Көң деген. Ошого биогумус бага турган болсоңуздар силер башыңар ооруйт эч нерсегечи. Биогумус деген мына немени үшүк алуусун дагы түшүрөт да. 5 градус жогорулатат баягы. Алманыкын деле, малинаныкын деле, бардыгыныкын. Бул деген мындай укрепляет этет да. Сулукадагы, жылуулукадагы эмеси иммунитетин көтөрүп берет. Жанагы бакалдар биримдигинечи жана 2 жыл өткөн чирген кыктарды деген курттар болот, аны салып алып деп карай көчөгүнүн мен кечинде окудум. Аял киши чыгат да, жолотпогула анын деген бүткөн вирус тамырмар өлөт депчи. Туура. 3-4 жыл өткөндөн кийин ал деген өзүнөн күйүп жугулуп атпайбы? Туура. Мына Мына өтө жакшы сөз айттыңыз. Өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп бердиңиз. Күйүп жок болот. Демек аерде бактериялар да күйүп жок болот да. Ал жөн эле масса болот да жөн эле бир. Топуракты алып эле чачтың, анан кийин сен ушу үмүт этип эле койдуң, болду мен жыргаттым деп. Жыргатпадың. Аерде уже полезный эмелердин баардыгы жок болгондо, көңдүн эң эле жашаган мезгили бул 2 жыл. 2 жылдан өткөндөн кийин уже бардыгы уже эч нерсеге жараксыз болуп калат. Анан кийин көңдү дагы чириткенде обязательно 2 жагы 4 жагы бетон болгон. Анан кийин ошонун же болбосо казылган. Анын үстүн болсо полностью закрывать этиш керек. Күндүн лучунан сакташ керек. Анан ошол жерге анан активатор бериш керек. Активатор бергенде кандай? Биолеген триходермин деген чыкты бизге. Ошону бериш керек. Же байкал себиш керек. Ошондон анан биоорганизмдер эме болуп, ал деген уже 4 ай 5 айда эле таптаяр болот. Гранул болуп калат момундай. Анан ошону салсаң ошодон пайда чыгат да. Анан талада күнгө күйүп, жамгыр неме болуп, шамал болуп, мынты бардык полезный свойстволорун анын ичине баягы курт-пурттар барды кирип жеп бүтүп полностью фекалий болуп калат да. Мына сөлжанда гана ичинде баягы гумус деген неме веществосу бар да. Бул жеген нерсени мисалы үчүн аркасынан чыгара турганса гумусировать этип чыгарат да. А бул жерге эң керектүүсү бул гумин да. Гуминсиз жер болбойт да. Ошон үчүн сөлжанды буну ошол жердин сокосу деген да бунун үчүн. Жердин сокосу сөлжан. Берки баягы көңдү уже бол биомасса просто иштеме жок. Өз алдынча чирген кыктын составында эчтеке жок дебейсиз. Ооба. Чирген кыктын өз алдынча чирген кыктын 2 жылга чейинки чирген болсо онун ичинде бар. 2 жылдан өткөндөн кийин эч нерсе жок болот. Аны жөн эле мульчага пайдаланасың. Мульчаны билесизби? Мындай болсо, мисалы үчүн малина отургуздуңуз да. Малинанын 2 жагын жарым метрге мульчивировать этесиңер да. Буну арык кылып казасыңар момундай. Ошого көңдү саласыңар, үстүнөн саман жабасыңар. Анан мынтип кете бересиңер да, до конца кылып. Ошо мультивирование болот. Бияка ото чөптөр чыкпайт, жаман чөптөр. Чыкса дагы мындай кылсаң чыгып кете берет. Оңой жулунат, ото жумшак болот. Баягы саман немен чыгарбайт да жаман чөптөрдү. И мультивировать. И постоянно ошол жерде биоорганизмдер иштеп баштайт да. Витамин бербейт, только жердин жумшактыгын кармайт деп. Витамин бербейт, жердин жумшактыгын берет, бирок убакыт сааты келгенде биогумус сала берсеңиз ошол жерге. Мындай немен жылдырасыз, саманды жылдырасыз. Bir кепка менен bir коесуз, жылдырасыз, 200 грамм немен биогумус саласыз, кепка менен үстүн жабасыз, саман менен жаап коесуз. Мына бир түткө. Анан ошо баргандан кийин бул жерде ошо биогумус, биоорганизмдерди чакырып, микрофлора пайда болуп турат, ошол жер полностью иштеп баштайт. Ошон үчүн мульчага иштетсе болот ошону. Себеби дегенде ал ыпыраңды да жумшак болот. Ал жерде жана биз бак бүтүнө деген кыкт иштеп атпайбызбы? Сиз айткандай биз деген толук кандуу жана тиги күйүп эмес кеткен кыкт деп элестетип атам да мен аны. Ошону чыштап туруп, кайра ичине түбүн чуңкурча кылып турупчу. Жанагы сөлжанды салып койсок түбүнө тиги бакка зыян тийбейби? Сөлжандын бакка зыяны тийбейт, бирок сөлжанга бактын зыяны тиет. Ал жерде азыгын жеп бүткөндөн кийин болду, тыңкый берип калат. Туубайт, эч нерсе болбойт. Ал өзүн бага албай турган жаныбар да. Бул технический сөлжан дейт. Бул биогумус чыгарган технический. Биздин неме сөлжандарыбыз жалпы бизге окшоп иштебейт. А именно ошол калифорниец бул технический да. Муну алып келип просто жеп. Анан бул деген биздин өзүбүз сөлжандар жүрбөйбү ошон түбүндө. Жүрөт, ол дождевой сөлжан. Алар эме пайдасы жок, Пайдасы бар, ол жерди мультивировать этет, бирок гумус чыгара албайт да. Гумус чыгара албайт. Олар мультивировать этет. А буда именно гумин бар да.
Бул баягы өзүнүн шилекейинде гумин бар. Ошол шилекейи бизге пайда алып келет да. Ошол шилекейи менен бул ичинен баягы темирди, кальцийди, калийди, фосфорду, азотту өзүнө топтойт дагы. Ошонун ичинен чыгарып берет баягы гумусту. Ошол гумусту барып туруп тарттыра турган болсоңуздар лабораторияга баа элементтердин баардыгы чыгат. Сатнеси. И паш дегени бар. Пашсыз вообще жер болбойт да. Ошол пашты дагы ошол чыгарып берип турат. Ошон үчүн туугандар эмне кылабыз? 10 метр кылабыз узунун, ширинасы 5 метр кылабыз, астын теплый пол кылабыз, чашканы беребиз, кичинекей айнектерди коебуз, ошол жерге андан кийин көңдү киргизебиз. Көңдү киргизип туруп, ошол жерге сөл жан салып коебуз. 365 күн иштеп берип турат. Жайдын күнү өчүрүп коебуз, эмесин. Кыштын күнү подключать этип коебуз. Кичинекей эле момундай эле обогреватель бир насоска койсоңуз кичине ошону менен циркулировать этип турат. Астын эле неме кылып коесуздар да. И арзан түшөт. Жалаң кыкка өлүп калбайбы деген чөп чар кошпосо. Чөп чар кошсо болот. Жалаң кыкка өлсө меники өлүп калат эле. Мен жалаң кыкта уже былтыркы декабрдан бери багып келатам. Үйрөнүп калдым. Неме жериңиз каякта? Ошто. Баккан жерим Ошто Кеңеште. Өзүңүз Ошто болосузбу? Мен Оштомун. Ошо акцент менен сүйлөйт. Ошо акцент менен сүйлөйбүз да. Эми сиздин аметкениңиз туура. Сизге жана карагат аны мындай эле эмелер өсөтүп атат. Эмне үчүн бизге алмаларды эме кылып атасыз? Экен бизде деген алмалар өсөт. Мисалы могу 120 жер Коңорчок Ленин жакта деген дейлик ата бабасынан калган деген жерлер бар. Мында 150-200 ошо Оштон алып келген да. Мында коргонго тоскон жерде. Ал бүгүнкү күнгө чейин ошо алма бар. Бул жакта Коңорчокто дагы мындай чаптын ичинен меткен ал жерде алма кантип берип атат. Ашыгы менен эле. Буягы куртка мындай. Эми жылуураак да 120 жерлер. Жакшы өсөт да. Эми биздер аракет кылсак өсөт. Анан эми ошо жакшы бизге өсөт турган сортторду бизге эме кылбайсызбы, сунуштабайсызбы? Бул сортто өсөт депчи. Эми мынандай да, бул жерге сөзсүз түрдө көчөттөрдү ар жактан алып келиш керек. Мына суук жактардыкын алып келиш керек да, анан кийин сорт испытание кылыш керек. Жок дегенде баягыны 2 жыл караш керек. Чоң бак кылам деген адам рисковать этпеш керек да. Мына өзүңөр билесиздер, мына жаныңарга отургузуп, канча миллиондогон сомдорду кетирип, мына результат ала албай жүргөн бирадарларыбыз бар. Көрүп атасыздар да. А бизге анын кереги жок да. Мына мен бул жерге өскөн сунуштарым, ушул карагат, ошол борсулдак, ошолорду отургузуп эле, алма керек болсо, силер 1 килограмм карагат сатып, 3 килограмм алма алып жеп аласыңар. Мен бул жерге өсүп силерге материальный, силерге мындай көп киреше бере турган эмени сунушташым керек да. Ана шиповник жөнүндө айтып. Шиповниктин дагы оккультивирование эткен, анан домашний, оккультивированный сорттор бар. Биз аны дагы алып келип беребиз. Ал деген жапыз өсөт, тикенеги жок болот. Бою эң барса 1,5 метр болот. И ошол жерде кадимкидей чычырканактай көп алат да. Ошол анан немени чычырканакты эмне эле ала берет деп ойлосоңуздар, чычырканакты алып барат. Анан бир стеллаждарга жаят, анан үстүнө суу себет. Суу сепкенден кийин баягы паңдайт. Паңдаганда баягы эменин паңы где-то 1,5 метрге чейин көтөрүлөт да мындай. Анан баягыны анан пылесос менен тарттырып алат. Деп алып туруп, анан ошолдон бизге дары жасап берет. Пенициллин бар го. Ошол биздин шиповниктен жасалат. Эмнеге эле көп ала берет деп ойлосоңор, эмне кереги бар бунун эми? Жей алып алсаң алма болосу жене. Ол дарылык касиети өтө күчтүү. Анан ошол жерде сортировка кылып, эң таза сонун плоддорду эмеге салышат дагы. Ошонун 100 граммын 150-100 рубльден сатышат. Упаковкага салып. Россияда биздин шиповниктер дүйнө жүзүндө бир нерсе кислотносу боюнча биринчи орунда турат экен. Ошон үчүн биздин шиповник востребованный. Тажиктердики да бизкиндей болбойт, өзбектердики да бизкиндей болбойт, казактардыкы да бизкиндей болбойт. Именно горный шиповник бар. Тикенектүү бийик. Эми мындай да. Ала да албайсың, тикенек сайбайт. Ооба, тикенек саят, сайбаган тикенек бар эле. Аны деген мындай путашты үйрөнүшүбүз керек да биз. Баягы оккультивированныйды жылыга путап турасың. 1,5 метр калтырып кыйып турасың. Розадай Розадай. Буну деле кыйып туруп, мындай кылып карап турсаңар, бул деле сонун болуп эле баягындай полезный эмеси көбүрөөк болмок да. Буташты үйрөнүшүбүз керек да. Биз көп алмабыз албайт, духон килесибиз албайт, алмурутубуз албайт. Ошо бутаганды билбейбиз да биз. Муну деген баягы
ствол бар го, стволдогу баягы баардык күчтөр жөнөкөй эле мынандай ич эркектеп кеткен шактарга эле немесин энергиясын кетирип коюп атат да. Эгерде бутаганды жакшы берсек жылыга алат эле, эгерде бутаганды жакшы берсек аз ооруйт эле, эгерде бутаганды жакшы биле турган болсок плоттор чоң сочный болот эле. А бутаганды билбегендиги үчүн биз көп нерседен аксап атабыз да. Даже пиязды бутайт корейстер. Билесиңерби? Бак үстүндө эркегин алып иштейт. Момдо чыккан баягы эмеси. Эркектеп кетет пиязын деп. А биз болсо үйүбүздө турган чоң дарактын тилин билбей атабыз да, бутаганды билбейбиз. Ал чындык ошону үйрөнөлү деп келип атпайсызбы? Эми ошону үйрөнүш үчүн эң биринчи кызыгуу болуш керек да силерде. Анан мына Нарын районуна Куда кааласа аракет кылып атабыз. Ошо бир окуу ачылат. Буташ боюнча окуу ачылат. Барып, сизге окшогон жаш балдар барып, ошону үйрөнүп келип алса, айылды дегенде жөнүнө жыргатасыңар да силер. Кирип эле, ассаламу алейкум деп бир эле тарсылдатып, кыркып берип, кемпирдин батасын алып, каймагын жеп чыйып кетербиз. Жок, ал тыйынын деле төлөп берет элек ал. Ооба, тыйын деле берет. Эми бул өнөр да. Өнөр буну мисалы үчүн үйрөнгөн адам буну өмүрбат шерик болот да. Бир эле кайчы менен любой жерге барса ок аты бүтүн да. Анан тем более азыркы мына түстүктө, мына чүйдө, көлдө отургузулуп аткан бардык бактарактардын бардык карлик болуп атат. А карликти сөзсүз түрдө 3 жол буташ керек да. Осенний, весенний и летний обрезка болот да, санитарный обрезка. Эми аны бутаганда баягы азыркы биздин дарактардагы эле баягы уруп таштап атабыз го багындагы. Высокорослыйды ошондой жестоко бутайт да. А бунуку нежный. Мисалы үчүн на летом можно убрать там 2 эки эмесин бутагын алып коет. Зимнийде мисалы үчүн бир аз көбүрөөк 4-5 а весеннийде сал одан дагы көбүрөөк бир аз 6-7 алынат да. Ошол обрезка постоянный баягы үйрөнүп алган балага жумуш болот да. Келип эле мына бригада болуп чогулуп эле кеттик давай неме көлгө барып иштеп келебиз деп эле барасыңар. Бир айдын ичинде 100 000 сомдон акчаны чөнтөккө салып келе бересиңер. Бул тынымсыз иш болот. Кетишке кыркасын, тарс бир эмени эсептейсиң, бир жөөктү. Ошол жөөктө мисалы үчүн 500 алма боло турган болсо, 500-үнө эң эле аз дегенде 30 сомдон төлөгөндө деле уже 15 000 сом бир эле жөөктү бүтүрсөң 3 күндө. Ошончо акча аласың да. Буну деген үйрөнө турган бул өнөр да. Эми бул жерге азыр дробилканын аракетин кылгыла, дробилка чөптү майда кылып майдалай турат. Азыр жерде Анан кийин немени кызылчаны дагы майда кылып майдалай турган. Анан экөөнү бир тазикке кошуп туруп, бир 2 саат, 3 саат коюп койсоңуздар, баягы саманга эменин суусу сиңет. Кызылчанын суусу сиңгенде жөн эле баягы эмне болот? Халва болуп калат да малга. Аны жеген малдын жөн эле сүттү деген эмчеги жарылып кеткидей берет да. Ошого биз малыбызга дагы бербейбиз, анан дарактарга дагы эч нерсе бербейбиз, анан эгип коюп эле үстүн эле карай беребиз да. Бири-бирибизге карап эмне болду деп карап коебуз. Астын карабайбыз. Анан мына бул жерде сиз айтып атасыз да, бизде жалаң эле чоң дарак деп. Чоң дарактарды бизде кандай кылат, билесиздерби? Чоң дарактын тамыры могу жерде жоон тамыр болсо, ошол жерден кичине бирке касып туруп эле, анан ошол жерге эле тыкмалай беребиз да, бар жок. Айлана не, дарактын оозу ол жерде эмес. Дарактын оозу мына жерде, мына шагында. Мына эмнеде? Бу дарак асманда кандай өскөн болсо, тамыры да ошондой өскөн болот. Жайылат. Жайылат, мына оозу эмнеде? А биз болсо муну коюнга тыгып атабыз да. Оозу буякта турат да. Эмнеге бериш керек? Мына дарактын асты мисалы үчүн түбү эмнеде болсо, шагы эмнеге чейин келди. Мынтип карайсыздар дагы ушул жерди казасыздар. Ушул жерди айлантырып туруп анан суу жүрө турган. Сууну да ошол жерден ичет. Азыкты да ошол жерден алат да. А биз болсо эмне кылабыз? Коюнга тыгып атабыз да, белге. Түбүн тегеректеп коюп кыркып туруп ошо түбүнө эле коюп атпайсыз сууну. О, туура эмес ал. Сууну до конца иче албай атат дарак. И азыкты до конца ала албай атат да. Мына. Ошол жерге берсеңиз, ошондо оозу бул жерде. Именно. Чач тамыры ушул жакта болот. Чач тамыры ошол жерде болот, шак эмнеде да? Түбүндө ошол. До конца ушул жерде болот. Ушул жерде айлантырып казыш керек. Арык кылып. Сууну ушул жерге жибергенде бир айланып чыгып кетиш керек кийинки даракка. Анан баягы биогумусту дагы мисалы үчүн дарак 15 жылдык боло турган болсо 30 жерди тешиптеп 1 килограммдан салып чыгыш керек ошол жерге арыктын боюна. Биогумусту. Анан ошондо көрүңүз да болбогон дарагыңызды.
Жакшы бутатып туруп азыгын түбүнө берип турсаңар эле боло берет. Анан силерге туугандар мына карагатка, анан эже малинага, мына крыжовникке жакшы көңүл бөлгүлө ушунун көчөттөрүн алып келип отургузуп, сот испытания кылып, брусника, калина, морожкадан бери алып келгиле. Алып келип ушул жерде жайылтсаңар, бул жер деген жөн эле мына консервный заводдун фабрикасы болуп калат да. Слива да жакшы болуп. Слива да жакшы болот. Да, слива жакшы. Сливаны да алып келгиле анда. Менде bir sürü karabak mayına rotası. Kaysı sortun bizden. Эми биздин Ayaktan kançadan azat oldu. мен немени малинаны ошо сокулукта сатышат. Бир түбү 15 сомдон 100 сомго чейин. 8 сомдон башталат экен. 8 сомдон башталат. 8 сомдон ошо 100 сомго чейин. Эң оригиналы баягы ремонтатный деген сорту бар. Ошол Польшадан келет. Ошол эң кымбаты да. Бирок ол чайлайт да. Мисалы үчүн бир 100 түп алып келсеңиз бир 10 000 сомго. Бирок кийинки жылы ушу 1 гектарга жете турган болуп чайлап берет да. Лопатка менен кыркып эле бөлүп отургуза бересиз. Yaylat durur. Ооба, жай. Кымбат болот экен. Кымбат болот экен. Жана штугун 20 сомдон сатып атат ошон үчүн. Мен балыкчыдан көрдүм да. Onu da алып келдим. Мына баягы биринчи оригиналы ошондой кымбат болот экен. Евразийский сорт деп коткон го, жанагы Польшанкы, Гаяктыкы, малина ошол кандай болот? Ал да жакшы болот. Ремонтатный деп эле ала бергиле. Ошонун Поликанан Поляна деген сорту бар. Экөө тең чөткий сорт. Каттык транспортировкага да жакшы да. Узак немеге чейин Казакстанга чейин апарсаң дагы тыңкыйып тура берет экен, жакшы. Жана кокон глаз бизге өсөбүзбү? Кокон гүлас эми даже мына кокон гүлас анча-мынча мына Оштун жерине өспөйт да. Өтө компризный да бул кокон Былтыр гүлас. деген бир аял киши ошо түштүк жактан алып келип, Бишкекке сатып, анан калганын бияка алып келген экен да, жиргенче анан биткенде мен деген саят сурап, бизге өсөбүз жа, любой жерге өсөп. Ала бересиз деген мен 15 өткөндө айдаганда биринчи эле жашыл болуп келди, анан жат деп жоголду. Андан кийин дайын оту жок да. Анан койду, анан бирөөнүн касып жок дегенде тамырын көрүп көрөйүнчү. Тамыры тирүү экен, жок, тамыры тырс деп сымпал да. Анан же мага тамырын кургап алган мен сатканмын мен. Же баягы өзүмөн кеткенин билген жокмун да, ошол эмне деген сайт бересиз. Биякта өсөткенди аткан негизи эле бизде көп нерсе өсөт. Мисалы слива, алманын түрлөрү алмуртка чейин эле өсөт да. Просто бизге азыр биякта аким тиги айлап көтөрдө жок болуп калат. Негизи акталандын шартына питомник салып берсе, ошол жака өздөштүрүлгөн жер жемиштерди элге таратып берсе жакшыраак болмок. Азыр биз өзүбүз алабыз. Эми баягы көчөт кезинде баары эле жакшы. Жаман дарак каяктан чыгат дейт го. Баягы көчөт кезинде ага азыктын көп кереги жок болот, эме болот, анан ол мындай көп немеге дарак болуш кыйын да. Бул жерде мен мына тоңунан эле коруп калдым. Айланан 2 метр тоң түшө турган. 1,5 метр. 1,5 метр. 1,5-дан 1,70ге чейин берет. Бул деген өтө мындай эме да. Анан ошон үчүн эң биринчи эле ошол баягы алма, өрүк, гилас, ошо сливаларды алып келгенде биринчи ошол питомник менен сүйлөшүп, питомниктин өзүнө баргыла. Анан барып морозостойкий сортун тандагыла. Алып келип туруп анан бир жок дегенде 3 жыл карап көргүлө. Ошол өсө неме кылат. Алмалар биздин айда чоңчук деген айда апарып берген чоң алма. Бизде мындай болот Аташевич. Мисалы үчүн бизде неге өспөй калат деген себеби жанагы биздин жаз кечирээк келет да. Мисалы үчүн шаарда эртерээк гүлдөйт. Чөлдө эртерээк гүлдөйт. Анан биз көчөттү болсо баягы уже майда тигип калып атпайсызбы? Март, апрель, май. Шаарда уже мартта алар уже бүчүрбай эле калат да. Тамыр уже запка жеп калат да. Ошону күзүндө алып келип адаптация кылсак болот жазга чейин. Эми менин оюм Малиналарды. Менин оюмда немени өзү көчөттү өзү күзүндөсү отургузуш керек да. Күзүндөсү отургузган көчөт жазда жакшы неме нода сүрүп, анан тамыры да жайланыш болот да. Бирок мен эң эле баягы корккон жерим бул жерде ошо тоң болуп атат да. Тоң бар жерде өтө кыйын да баягы көктөп кетиши. Аны деген бир специальный өзү технологический эмелерин жасаш керек. Мына мен сунуштадым, баягы Сибирдин опытын. Сибирде 1 метр кылып эле баягы ковш менен неме менен казат. Биринчи бетин алып коет, почваны. Отдельно бир идишке. Анан кийин беркини казат, казгандан кийин жанагынын ичин чорнозем менен неме менен толтурат. Эч кандай биогумус, миогумус, кык-пык эч нерсе аралаштырбаса, опилка менен толтурат дагы чекелерин именно тамырды ороп опилка менен.
Анан ошол жерге отургузат. И почва менен көмөк, баягы биринчи алып койгон почва менен көмөп. Анан онун үстүнө опилка, онун үстүнө баягы саман бар жокту салып туруп, толтуруп коюп, ошондо анан кийин мындай жылуу сактап калса болсо керек деген оюм бар да. Бирок эми билбейм, анан 1.80ге 1.70ге чейин түшүп барса тоң. Рефтеле түшпөйт. Мынау эмедечи жети жүз жакта Рая деген эже бар экен да. Бул илгертен бери мен 12 жашыман баштап туруп ушул эме менен багбанчылык менен бир жокчулук маалда келип калып бир орустун колуна түшүп калып жанагы окуу жайды бүтүп келген. Илгерки питомник экен да. Ошол питомниктин ээси болуп калыпты да. 75 жашта экен. Колунун дыйкандын колун көрсөң, колунун чорун көрсөң кап көрөп ушундай жаман жер менен иштеген экен, ушундай бел иштеген экен да. Мен ошонун колунан 4 жыл мурун эме алып келдим. Көчөт алып келдим да. Анан мен барып айттым, эже, жана мону бактарды бүт эмесин камдап койду, жана тракторлор жана мону касканда эшикесине тийбей омур эле багы тиги дайырлап берип койду да. Бүт эме өзүнө ылайыктуу ылаштырып алды да. Анан келип анан ошол моментте телевидениеде келип калыптыр. Анан бага мен барып эле чоңдон кармайсың да, Кыргызстан чоңунан рахтан болсом, эй, каяктан келдиңер? Актан келдим. Чүгүм ал сагат чоң өспөйт деди. Эже эмне өспөйт? Элим бар кой, мен деле ушул чоңдон айдайын дедим. Эй, сен ысыксың го, силер мал алсаңар деле, чүйдөн алсаңар деле, коз кезинде, торпок кезинде алып өлүп калат деп атпайсың, анан бул деле ошондой деди. Анан туруп калсам эле унчалык кичинекей алмалар терип келди. Бул эмне мага кичинекей алмалар берди? Баягы метесиң да. Эй, үчүн сен деген мына моон отурсуң, сен деген тоң деген сен деген тоң. Могул жашаса жашап кетти. Мен сага 80% гарантия берейин. Могул болсо 30% гарантия болот. Бул деген бияка уже адаптация болуп көнгөн. Барар менен өлөт бул. Мен сага айтып койдум, эчкиз эле деди. Анан мага өзүм коопсуздуп, алсам болбосо карап утуп калдым. Тигилер жылжам чоңдорун алып кетип атам. Көлдө деген өсөр эткенде. Анан туруп калсам, эй, күчүм, сенден сомнение болуп атасың. Эчиме коркпаган могу. Могу өсөт деди. Бирок ошол өстү. Бирок карлик болчу да. Ондай көтөрүлүп кеткен жок. Баягы илең саң болуп, баягы баш айланып атат да, ушу өссөм. Бирок бул эме да, бирдеп атат. Эметип атат. Ушунча эле мына жерден ушунча эле көтөрүлдү. Өзү мынча болчу. Ушунча эле көтөрүлдү да. Анын тамырына жайылып кеткен, анан чачылып өскөн анын эмесичи тиги тамырычы. Анан ошо ойдум, турат эми ошол бизге дарак болуп беребейби? Байлаган жок да. Иә. Эме мындан да баягы боло турган ишти кылайлы туугандар. Силер мына мени жакшы түшүнүңүздөр. Баягындай боло турган ишти. Карагат болуп атабы? Карагат болуп атат. Болду. Карагат. Колу бар эле. Смородина. Карагатты көбөйтөлү. Анан кийин мен кардарды мен өзүм таап берейинчи. Ошо карагатыңарга. Кабатыр болбой отургуза бергилечи. Бул деген карагат деген варенье болот. Карагат деген бул кургайт. Карагат деген бул не? Бул витамин. Бул тонун өзүнүн баардык күчүн алып, өзүнө камтып кылат витаминов да бул. Мына эмне себептен мына өзүңөрдөн баягы чычырканакты бутап айтасыңар да. Чычырканакты дагы сонун бутап койсоңор ошо кичине болот. Баягы 20 жылдык ийнелеринен коркуп атасыңар да. Силер алып койсоңор 1 жыл, 2 жылдык эле ийне болуп калат ошолчу. Ошон бутагыла ошолорду. Бутап чычырканакты бутап койгула. Ошол дагы сонун болуп, кичине болуп берет, ошол жерден туруп алып тере бересиңер. Любой нерсени мына 1 метр коюп эле уруп таштагыла. Адам болсо адам болду, адам болбосо өлдү. Ал чычырканакты терген өзүбүздүн методубуз бар, тере болсо. Ошо чычырканакты тергиле, мына карагат отургузгула, свекланы отургузгула, абредин ангус деген малды алып келип жайып таштагыла. Ага деген сарайдын деле кереги жок экен. Бир навес болсо жамгыр жааган малды. Калган малды эшикте топоздой эле ойноп жүрө берет. Бизде абедин аңгус адаптация болбой атат. Максат немеси? Причинасы? Өлүп калып атат. Бизге алатоона парадокс жарашпайт. Алатоль, э? Тоо ташка. Багыча алабашчы. Басалбайт да. Грейпфурт. Грейпфурт кандай болот? Грейпфурт майдаланып кетти окшойт. Бизге алып келген Майдаланат. Сырттан чүйдөн алып келген малдын баары майдаланып кичине. аңгусту мен Ошонун баягы немеси, ошол майдалануу себебин мен ойлоп койдум. Ошо баягы тоо кыркаларга чыга албай эле
басалып эле анан кийин кайра энесинин немесине тартып кетет. Жок, могу суук тандап болуш керек деп ойлойм мен. Анткени суу көп моментте суу болуп калат да бизде. Бизде мисалы үчүн бага болуп жанакындай корундар бербесек анан бакчада сарафан жеп жүрсө артта кичирейт да. Ноябрь толук эле кышка кирет анан бизде. Март Анан жегени саман болсо катыктуу чөп жебесе анан Анан өзүбүздөн дагы да корунча Акчаны Ошо жерлерин чөйшөп чөз. мына немени свеклага катуу көңүл бөлгүлө. Анан биринчи өзүңөрдүн малыңарга берип көргүлө быйыл.